Саламатсыздарбы, Утман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде апта аягында программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз бизнес, ишкердик чөйрөсүнө кайрылып отурабыз. Себеби 8 декабрда баш калабызда ЖИА бизнес ассоциациясынын демилгеси менен Бишкек инвестициялык форуму 2016 деп аталган иш-чара өткөнүп турат. Бул экинчи жолу өтүп жатат. Өткөн жылы 2015 жылдагы ушундай иш-чара уюштурулуп, ошондо дагы ушул республикабыздын ичиндеги ишкерлердин башын кошуп, бир жерде сүйлөшүү, маалымат алмашуу, кеңешүү, кызматташуу үчүн бир аянтча түзсөк деген демилгенин алгачкы кадам жасашты эле. Бул жолу дагы чоң-чоң максаттарды коюп атабыз деген демилге менен чыгып атат. Ошонун тегерегинде сөз кылабыз, анын максаттары, келечеги жана натыйжасын эмнени күтүп атабыз деген өңүттө. Анда мен алгач демилгечилерге сөз берейин. Бул негизги максат эмнеде болуп атат? Быйылкы форумдун өзгөчөлүгүн эмнеден көрө алабыз? Сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Биз быйыл буюрса 8 декабрда ошо Бишкек инвест форумунун экинчисин өткөрүп атабыз. Муну биз жалгыз эмес, экономика министрлиги менен, Индия элчилиги менен жана дагы бир FSDC деген биздин өнөктөш уюмубуз бар, ошолор менен биргеликте өткөрүп атабыз. Бул форум былтыр биринчи жолу өттү, ийгиликтүү дагы болду. Бул форумдун максаты эмне? Бул форумдун максаты ишканамды кеңейтем, чоңойтом деген, бизнесимди алдыга жылдырам деген ишкерлер үчүн, менде каражат бар, ошону кайсыл жерге инвестиция алып киреше тапсам деген ишкерлер үчүн жана экономиканын өнүгүүсү үчүн салым кошкон бир чечим, бир аянтча катары биз муну сунуштап атабыз да. Ошол бул бизнестин ошо экономикалык министрлиги менен биргеликте коомго, өлкөбүзгө сунуштаган бир чечим, бир долбоор деп айтсак болот. Бул форум былтыр абдан жакшы өттү. Аймактардан бир 120га жакын долбоор келди. Биз дайыма айтабыз, бизде өндүрүш жок, абдан көп өндүрүш долбоорлор келди. Анан бизде мындай болуп атпайбы? Көбүнчө бул орто жана чакан ишканалар келди да былтырчы. Орто жана чакан ишканалардын эң негизги көйгөйү бул бүгүнкү күндө каражат. Каражат алуу Кыргызстанда тилекке каршы өтө оор, үстөк пайыздары жогору, күрөө деген шарттар абдан оорураак. Ошону бирок ошол эле убакта Кыргызстанда менде каражат бар, ошол каражатты мен кайсыл жерге салып, кантип киреше тапсам, кантип бир иштеп аткан ишканага, перспективдүү ишканаларга мен каражатымды кошуп чогуу иштесек деген дагы бир бизде жаранды мекендештерибиз бар. Ошол ишкерлер менен инвестицияга муктаж болгон жана инвестиция салам деген ишкерлерди табыштырдык да. Абдан жакшы болду. Быйыл ошол абдан экинчисин өткөрүлүп атабыз. Былтыркыдан айырмаланып эмне? Быйыл бизге Индия элчилиги өзү сунуштап ушул уюштуруучу, мен дагы уюштуруучу болуп кирейин. Бул кызыктуу аянтча экен, Индиядан ишкерлерди алып келели деп. Анткени биз былтыркы форумда ошол ишкерлерибизге жаңы багыттарды сунуштаганбыз. Ошол эле Кытайды, Индияны, Монголияны, ошол аянтча иштей баштады. Бүгүнкү күндө Индия элчиси былтыр ошол жерде сөз сүйлөгөн, Индияны айтып берген, Кыргызстан менен кантип иштеше ала турганын айтып берген. Быйыл мына ошонун уландысы катары мына Индиядан ишкерлерди алып келатат да. Былтыр бир чуу дегенде эле форум бүткөндө 1 миллион 200 миң долларга жакын бир инвестициялык алдын ала келишимдер болгон. Биз бул каражаттын дагы көбүрөөк болоруна ишенип атабыз. Эми бул жерде мындай экен да, ишкер менен ошол потенциалдуу инвесторду табыштырып коюш бул маселенин бир чети гана экен. Муну табыштырыш дагы өзү абдан көйгөйлүү маселе экен. Анткени биз бул жерде бир гана каражат табуу маселесин чечпей элебиз да. Биз жалпы эле Кыргызстанда жанагы ишеним, базардагы ишеним, экономикадагы ишеним деген маселени көтөрүп атабыз. Ал форумубузда бир гана каражат маселеси эмес, буга кошумча кошуна өлкөлөрдөн конокторубуз келет. Ошол эле Тажикстан, Казакстандан, Өзбекстандан, Индиядан келет. Биз чөлкөмдөгү экономикалык тенденцияларды кантип өнүгөбүз, кантип биргеликте иштей алабыз деген темаларды да талкуулайбыз да. Жогоруда белгиленген 15-жылы өткөн форумдун жыйынтыгында чынында эле баягы жүздөгөн, балким миңдеген баягы ойлор, идеялар жаралды, демилгелер айтылды, сунуштар келтирилди. Ана жанагынтип сүйлөшүп, айрымдар келишимге кол койгон дагы учурлар болгон да. Мына ошонун бир жылдан кийинки көрүнүшүн сиздер бир байкоо салдыңыздарбы? Ошол форумда ушундай жаралган ийгиликтер бүгүн кандай иштеп атат? Бул эми баягы Индия элчилигинин кошулгандыгы бул эң чоң өзөктүү көрүнүш болуп атат, бирок ички ишкердиктин акыбалына кандай таасирин тийгизди эле?
Бул жерде эң негизги максат албетте бул форумдун адатка айланышы, туруктуу бир форумга айланышы, барган сайын чоңоюшу максат коюлган. Ошондуктан былтыркы биринчи жылкы жыйынтыктар албетте биз күткөн деңгээлибизден төмөнүрөөк болду. Буну ачык айтыш керек. Бирок ошо $470,000 жакын келишим түзүлүптүр инвестиция тармагында. Бирок мындан тышкары мисалы ошол аянтчада соода бири менен соода партнерлорун тапкандар болгон. Алардын иштешип аткандарын билебиз азыр. Ошондуктан бул жерде албетте алар менен байланыштар түзүлүп турат бул ишкерлер менен. Бирок негизги экинчи бир максаты бул форумдун ошол жана регионалдык кызматташууга дагы бир аянтча түзүү да. Жалгыз эле баягы ички инвестор менен ички ишкерди бириктирүү эмес. Мына айтылып кетти, быйыл кошумча катары Өзбекстандан дагы ишкерлер келип атат. Өзбекстан дагы ачык саясат жүргүзүп, мисалы бул болсо биз менен кызматташтык болбогон абдан 30 миллионга жакын калкы болгон бир кошуна өлкөбүз менен кызматташтыктын башталышына балким бул дагы бир жакшы бир жол ачып калат. Ошого биз бул жылы былтыркы ошол $470,000 жыйынтыктан дагы эки эсе бир жыйынтык күтүп атабыз. Эми бул жерде өзгөчө мен дагы бир маселеге токтолуп кетким келет эле да, бул бизнес ассоциация уюштуруп атат өзүңүздөр. Албетте бул жерде мамлекеттин экономика министрлигинин да чоң салымы бар. Бирок бизде баары бир мына ишкердиктин бир деңгээлде өкмөт менен болсун, парламент менен болсун бир тегерек столдо бир тең отурган абалга келелек да, канчалык биз эркин базар экономикасына өткөн болсок. Мун үчүн биз азыр ишкердик толук эркин деп айта албайбыз да тилекке каршы. Бизде мына ушу ишкердик эркин болуш үчүн бизнес ассоциациялардын ролу аябай жогору болуш керек. Мына кошуна эле башка алыс жакка барбайлы, Казакстанда улуттук палата, соода жана өнөр жай палатасы түзүлдү. Бул бүт ошол бизнес ассоциацияларды бириктирип турат баштапчы. Аларда айтылган, жасалган нерселерди мен айта кетким келет өзгөчө. Мына компанияны каттоо юстиция министрлиги тарабынан жасалбайт мындан ары. Мамлекеттин колунан алып, ошол улуттук палата шайлоо менен келинген ишкерлер тарабынан түзүлгөн улуттук палата тарабынан компания катталат. Анан бардык лицензиялар, тармактык лицензиялар баары мамлекет тарабынан берилбейт. Булар ошол палата тарабынан берилет. Кийинки башка маселе, ар бир областта болсун, райондогу аким орун басарлары ошол улуттук палата тарабынан бир орун басар ишкерлер тарабынан дайындалат. Анын акысы дагы ишкерлер тарабынан. Дагы бир чет элдеги элчиликтерде соода атешелери, соода алар дагы ошо улуттук палата тарабынан дайындалат да. Ошондо биз бизнестин толук эркин болгонун эмете алабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө өзүн өзү көзөмөлдөөчү баягы кызмат катарында эми чынын айтканда азыр салыктын ээси ишкер да. Кардар, өкмөттүн кардары, парламенттин кардары бул ишкер. Ошондуктан талапты ар бир долбоор, ал эмес мыйзамды талкуулап атканда ишкерге сураш керек. Мына жакын арада эле биз мына туристтерге байланыштуу мыйзамда муну көрдүк. Азыр сөз дагы мына экономика министрлиги мамлекеттин атынан түздөн түз аралашып, ушул сектордагы жагдайды дайыма иликтөөгө алып, көз салып, кызматташып аткан орган катарында. Былтыркы өткөн форумдун жыйынтыгы ушундай болду. Быйыл жанагындай чоң максаттар коюлуп атат. Анан бул жылдан жылга бир жаңы нерсени бериш керек да. Сөзсүз түрдө жаңы чечимге келсек, бул алдыга озгонго дагы бир чоң күтүүлөрдү жаратат эле да. Азыр эле мисалы Казакстандын мисалын алсак болот, Россия жөнүндө сүйлөсөк болот, башка Америка жөнүндө сүйлөсөк болот. Бирок биздин өзүбүздүн табиятыбызга жараша бир жаңылануулар болуш керек да. Бул жагында эмне болушу мүмкүн? Эмне сунуштай алат? Негизинен ар бир экономикада болобу, же болбосо өндүрүштө болобу, өзүңүздөр билгендей эң кымбат ресурстардын бири бул убакыт жана маалымат да. Анан эми биздерде биз ушу былтыр бул форумга атайын ушу демилгечи катары болуп дагы чыгып атканда негизги максат сөзсүз түрдө ушул маалымат алмашуу, же болбосо ушул биздин орто жана чакан ишкерлерге, биздин ошол орто жана чакан ишканаларга жардам берүү максатындагы бир мындай
форумдардын бири болду да. Эми өзүңүздөр билгендей эмнеге биз ушул орто жана чакан ишкерлерге мындай көбүрөөк мындай көңүл буруп атабыз? Анткени деген мына былтыркы биздин ушул статистиканы карасак 40,5% биздин ушул ички дүң продукциянын көлөмүн ушул биздин орто жана чакан ишкерлер же болбосо ишканалар берген да. Бул абдан чоң көрсөткүч деп айтсак болот. Анткени деген өзүңүздөр билгендей акыркы жылдары бизде ушул жаатты карап көрсөк, бул эки жагы бар да. Бир жагынан ойлойбуз, ушул ишканалар майдаланышып кетти депчи, бирок экинчи жагынан эң мындай баягы биздин ушул глобалдык экономиканын өзгөрүштөрүнө же болбосо жанакындай каатчылыктарга мындай туруктуу болгон субъектилердин бири экономикада ушул орто жана чакан бизнес болуп эсептелет да. Бирок экинчи дагы бир кемчилиги бар. Бул негизинен ушул чоң ишканаларга салыштырмалуу булар мындай айтканда мындай толук кандуу мындай экономикада ушул баардык шарттар менен колдонуп иштөөгө мүмкүнчүлүктөрү кээ бирде чектелген да. Мисалга алсак, мына ушул биздин жумушчу топко болгон рынокто алардын ушул канчалык квалификациясы жакшы болгон ишкерлерди алат. Анткени алардын карап көрсөңөр айлык деңгээли төмөнүрөөк болот да. Андан тышкары мына ушул материалдарга же болбосо биздин ушул жаңы технологияларга, оборудованияга болгон алардын жеткиликтүүлүгү да азыраак да. Анткени деген сөзсүз түрдө чоң компаниялардын чоң персоналу бар, алардын чоң ишкерлер баягы компаниялар иштесе болот. Ал эми майда чакан ишканаларга ошол жагы мындай каатчылыкты мындай туудурат да. Андан тышкары биздин ушу жана айта кеттик, капиталга болгон же болбосо ошол финансы булактарына болгон алардын жеткиликтүүлүгү дагы көп кезде мындай чектелген да. Мына бүгүнкү күндө алсак, банк ушул коммерциялык банкка берген көбүнчө биздин ушул заявкалардын 40 же болбосо 50% жакыны кайрадан кайтарылып берет экен да. Бул эмнени билгизет? Бул деген же болбосо ушул финансылык жактан биздин билимдүүлүгү ушул чакан ишкерлердин жетишсиздигин туудурат. Же болбосо экинчи дагы бир чоң көйгөйдүн бири азыркы күндө биздин ушул жанакы күрөө маселеси дагы өзгөчө ошо региондордогу күрөө маселеси дагы чоң мындай каатчылыкты туудуруп атат да. Ошондуктан ушуга окшогон биздин бизнес форумдардын негизги максаты булардын потенциалын көбөйтүү, маалыматты бири-бири менен алмаштырууну күчөтүү. Экинчи жагынан бул биздин контакт деп коебуз, жанакы ижара болгон бири-биринин карым-катнашын күчөтүү да. Мына мен айта кетейин, бүгүн эле биз талкууладык ошол экономика министрлигинде. Биздин ушул тигүү тармагындагы эле баягы эмени карап көрсөк да, ошол болуп аткан окуянычы. Мына бүгүнкү күндө биз ошол жана хлопокты чыгарабыз, жана биз ошол шерсти чыгарабыз да. Бирок ошол чыгарып аткан продукцияны тилекке каршы биз ошону кайра иштетип, жана ошондон тигип биз кийимди жасабайбыз. Экинчи секторду карап көрсөк, бул тигүү секторун толугу менен ушул Кытайдан алып келген продукцияны биз колдонобуз. Фурнитурасын, топчуларын болобу, же болбосо тигүү материалдарын болобу биз алып келебиз. 80% биздин ошо кошулган дүң продукциясы дагы кошулма дарк баасы Кытайда калды, 20% биз тиктик дагы жараттык, бирок негизги баягы биздин кирешен ошол Кытайга кетип калып атат акчабызчы. Ал эми үчүнчү секторду карасак, бул керектөө сектор да. Биз кийинип аткан кийим, башка айтканда биздин керектөөчүлөр кайсы кийимди кийип атат. Бизде айтып кеттик, бизде сырьё бар экен, бизде тигүүчү күчтөр бар экен, же болбосо ишканалар бар экен. Андан керектөөгө келгенде толугу менен биз кайра Дордойго барабыз да, Кытайдын же болбосо Турциядан чыгарылган кийимди кийип атабыз да. Бул ошол бүгүнкү талкууда айтылып чыкты. Бул эмнени билдирет? Биздин ошол маалымат алмашуу биринчиден, экинчиден карым-катнаш түзүү, үчүнчүдөн ошол жанагы цепочка добавленной стоимости деп коебуз. Ошол нерсени биз өзүбүздүн ата мекендик баягы базарда толугу менен камсыз кылбай атабыз да. Ошондуктан бул ушундай системаны, структураны иштетип кетүүгө ким кириши керек? Ишкерлер өздөрү чуркашы керекпи же министрликтин жоопкерчилиги? Бул жерде негизи жана биз өндүрүш саясаты деп атпайлыкпы? Өндүрүш саясатынын бирден бир негизги максаттарынын бири ушул биздин экономикадагы болуп аткан процесстердеги колдонгон ресурстарды туура бөлүштүрүү. Башкача айтканда, кайсы ресурстар? Бизге жер ресурстары, андан башка электроэнергия ресурстары, андан башка биздин ушул салык саясат жагында болобу, же болбосо жана субсидирование жагында болобу. Ошол нерселер туура бөлүштүрсөк, анда биз ошол жетпеген ошол сектор аралык мындай айткыбыз буферный инфраструктура деп коебуз да. Ошондой болгон инфраструктураны алып келип койсок, анда биз баарын бир цепочкага байлай алабыз да. Биз баягы темадан башка жагына ооп кетпейли, бирок негизги жагдайларга токтолуп койсок болот. Анан Мелс мырза, азыр бизди көрүп отурган ишкерлер болсо, бул форумдун максаты жөнүндө сөз кылып атабыз, келечеги болушу мүмкүн экендигин айтып атабыз. Анан
Кимдер кандай жол менен катышышы мүмкүн деген дагы суроо бар да. Мисалы бирөөнүн акчаң болсо дагы келип катышсаң болот деп атабыз, демилгең болсо дагы келип катыш деп атабыз, өнөктөш издесең дагы келип катыш деп атабыз да. Бирок кандай шартта, кандай жол менен эмне болуп катышса болот? Данияр Мында байке, конкреттүү бир чектөөлөр барбы? Мына урекинде жагдайда иштей алгандар келгиле болбосо деген. Данияр байке жана туура айтып кетти. Негизи ишкерлик кылып аткан ишкерлерге эң баалуу нерсе бул убакыт менен маалымат да. Анан ушул БИФ өтүп атканы ЖИА ассоциация экономика министри дагы элчилик уюштуруп атканына терең ыраазычылык билдирип кетели. Себеби баягы ишкерлер мен мындай бизнес план жазып алып, ар кайсы эшикти тепкилеп жүргөндөр да бар да, каяктан инвестиция табам деп билбей жүргөндөрчү. А бул жерде мына даяр аянтча болуп атат да. Келип өзүңдүн проектиң болобу, бизнес планың болобу, аны алып кел ЖИАга. ЖИА аркылуу бул жерде ЖИАнын ичинде FinClub деген бар. Булар өздөрү текшерип тандап анан алып чыгат да. Эгер сен алып келген проектиң же планың ал перспективный болсо, эгерде ал баягы өнүгүп кетерине ошол ичиндеги жанагы кесипкөй адамдар талдап берсе, инвестор үчүн дагы бул безопасность болот да. Ал ошол жердеги чыккан проектлерди карап кааласа инвестиция кылса болот. Эми ар бир эле инвестор жастыктын астында жаткан акчанын киреш алып келишин каалайт да. Анан былтыркы БИФ мисалы баягы биринчи жолу өтүп, күткөн максаттары толук аткарылбай жетпей калдык деген менен ойдогудан чоң нерселерди алып келди да. Бул ишкерлер үчүн эң биринчиден маалымат берди. Мына быйылкы БИФке уже көбүрөөк проекттер келип түштү да, мисалы, Руслан байке. Бул деген сөз эмелер возможностьтер көбөйүп атат деген сөз да. Ошол эле маалда мындай дагы жагдайды эске алсак болот да. Ошол эле акчасы бар киши форумга келгенден кийин бир далай долбоорду көрүшү мүмкүн. Бирок ошонун кайсынысына акчаны салышты ишенимдүү чечим кабыл алыш үчүн дагы көп нерсе бар да. Сиз өзүңөр айткан маалымат, ал маалымат кандай болуш керек? Биздин ички базардагы тенденция каяка баратат? Биз кайсыл секторго акчаны салсак 5 жылга чейин же 10 жылга чейин ошол акчабызды айландырып ишенимдүү иштей алабыз деген нерсе бар. Үчүнчүсү, ошол иштеп аткан ишканалардын күчү, кубаттуулугу, туруктуулугу кандай болот? Анан биздин саясат деген нерселер бар да. Мына ушул жааттагы бир изилдөөлөр, иликтөөлөр, маалымат алмашуу, так көрсөткүчтөр, анан ишеним жарата турган бир анализдер барбы бизде? Бизде эми биз баягы уюштуруп ушул процессти баягы көзөмөлдөп аткан уюмдун өкүлдөрү катары айталы. Биз мисалы былтыр бул экономика министри менен бул долбоорду баштаганда абдан кызыктуу натыйжаларга көп болдук да. Биз өзүбүз деле муну көп билбептирбиз. Мисалы бизде ошол биз айтып атпайбы, долбоорлорду алып келет. Долбоорлорду алып келгенде эң чоң дуушар болгон кыйынчылыгыбыз баягы финансылык көрсөткүчтөрдү ишкерлер көрсөткүсү келбейт экен. Анткени ишенбейт экен эч кимге. Мен бул көрсөткүчтөрдү дейт, мен инвестор менен өзүм сүйлөшүп алам дейт. Баягы инвестор сага эмнеге сага инвестиция кылат? Же бул сага ишениш керек, же болбосо сенин долбооруң абдан жагымдуу болуш керек. Биздеки эң негизги маселе ошол. Биз баягы ишкерлер, ошол инвестицияга каражатка муктаж болгон ишкерлер долбоорлорду абдан жагымдуу акыбалга алып келе албайт экенбиз да. Өзгөчө аймактарда бул жана Данияр мырза айткан нерсе абдан актуалдуу экен да. Анан биздин ишкерлерде ошо каражат издеген, инвестиция издегендер инвесторду бир мындай эме катары кабыл алат экен да, бир мындай сыйкырчы, ушул келип ушул мага инвестиция кылат дегенчи. Ошону биз азыр быйыл ошол жыл ичинде ошондой аймактарга да барып, ишкерлерге долбоорлорду кантип жагымдуу акыбалга алып келиш керек, инвестор менен кантип сүйлөшүш керек деген бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Эми бул бирок бир форум менен же эки форум менен чечиле турган маселе эмес да. Бул бир да гана экономика министрлигинин дагы маселеси эмес. Бул жалпы ушул коомчулук, жалпы бизнес дагы кошулуп бул ишти биз чечишибиз керек. Анткени инвестор деген өлкөнүн ичинен болушу мүмкүн, инвестор сырттан болушу мүмкүн. Ошондо биз бул форумсуз деле ошол ишкер инвестор менен сүйлөшө алыш керек. Мүмкүнчүлүк ал чет мамлекетке чыкканда ошол мүмкүнчүлүк пайда болуп калышы мүмкүн. Биздин негизги ошол каражатка муктаж болгон, инвестицияга муктаж болгон, ишканасын кеңейтем деген ишкер дайыма ошого даяр болуш керек да. Мен инвестор менен сүйлөшүп, өзү ошол инвестицияны тартып келип, ишканамды кеңейте алам дегенчи. Болбосо биз баягы даттана берсек, абдан көп, чын эле көйгөйлөрүбүз абдан эле көп. Биздин ошол азыркы демилгебиз ошол жок дегенде бир чечим сунуштоо.
Бул биз жасай алабыз. Ооба, дароо эле биринчи долбоордо биз күткөндөй абдан баягы форум өткөндөн кийин эле баары эле сурай беришет да канча контракт түзүлдү депчи. Мисалы чет өлкөлөрдө бир ишкер экспорттойм десе бир өнүмүнү, продукциясыны чет өлкөлөрдөгү өкмөт буларды тез арада эмеге чыгарып турат. Көргөзмөлөргө дагы. Анан ошондо көргөзмөлөргө чыккандан кийин булардан биринчи жылы көргөзмөгө барып келгенден кийин сурабайт. Сен канчага контракт кылдың, канча саттың деп. Бул 1 жылдан кийин болушу мүмкүн, 3 жылдан кийин болушу мүмкүн, 5 жылдан кийин болушу. Ошол ишкерлерди бизге даяр ишкер эч ким бербейт экен тилекке каршы. Бул биз ошо кичине ишкерлерди орто ишканаларды, чоң ишканаларга өзүбүз жөлөп таяп, баягы колдоп, ошол ишканаларды өстүрүшүбүз керек экен да. Эгер биз ошону каалап атсак. Мисалы үчүн бул жерде бизге азыр астыбызга жана ВСП плюс деп атабыз, Европа мамлекеттери 7000ге жакын товарга бизге салык, бажы салыгын алып салып атат. Мисалы анын шарттары бар. Ошонун жанында эле мына бажы биримине дагы экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок биздин бул жердеги ишкерлерибиз дагы бир максаты бул форумдун ишкерлерибиздин өндүргөн көлөмү продукциясын өтө чакан да көбүнчө. Анан ушул платформа алардын биригип ошол ал жактан четтен келген талапка чогуу жооп бере алгыдай мүмкүнчүлүк аянтча түзүп берип атат да. Дагы бир жакшы тарабы бул бир тармакта иштеген ишкерлердин биригип пикир алмашып, өздөрүндөгү тажрыйбаларын алмашып, чогуу экспортко чыгуусуна мүмкүнчүлүк берет. Ошол канчалык баягы ишенимдүү болот деген нерсе да болуп атат да. Анткени ар бир ишкер азыр ачыгын айтканда өтө мындай тобокелдикке салып, опурталдуу жагдайда ишин жүргүзүп атат да. Анан ушул форумга келгенден кийин жок дегенде мамлекеттин атынан бир кепилдикти алыш керек. Ушундай жааттагы ишкердик бүгүнкү күндө момундай тенденцияда өнүгүп баратат. Биз момундай коргоо бере алабыз, момундай шарттар түзүп бере алабыз деген өңүттөгү жок дегенде. Болбосо баардыгы азыр Руслан мырзадай айткандай келет дагы бири-бирине көз жүгүртүү, байкоо салуу гана. Ким келиптир, эмне кылып атыптыр, кандай кылса болот экен деген эле бир көз кырын салып, анан бири-биринен абайлап дагы кетип калышы мүмкүн да. Болбосо биз баягы кайсы бир конкреттүү ишкердикти Жодар мырза айткандай биргелешип өнүктүрө тургандай, ишеним жарата тургандай келгиле деп түз кол алышып ишти баштап кетишибиз керек. Ишкерлер анан биздин коомдо бир инвестор деген сөздү сыйкырчы же спонсор деп кабыл албаш керек да. Эгерде кылып аткан жумушуңдун мен баягы ишкерлерге бир чакырык айтып кетет элем, билим алыш керек. Билим алып ошол жасап аткан жумушуңду баягы инвесторго пайда алып келерине, анын келечекте өсөөрүнө далилдеш керек да. Финансылык кагаздарбы же башка далилдеш керек да. Анан баягы менин жумушум өнүгүп кетет, моуну мындай кылсак эле акча табабыз деп баштап алып анан аягы ар кандай болуп калган себеби ошодон да. Билим алып биздин ишкерлер баягы инвесторго болгон өзүнүн бир проектин же эмесин далилдей ала турган деңгээлге жетишибиз керек да. Бир былтыркы форумда бир мисал келтирели, айталы. Бир ишкер абдан кызыктуу бир долбоор менен чыккан. Ал долбоорду да кардар тапкан. Баягы инвесторду бул жерде өнөктөш катары, бул платформанын эң негизги максаты ошо өнөктөш таап берүү да. Өнөктөш тапкан, экөө абдан жакшы маанай менен баягы иштешебиз деп кетишкен да. Анан бир убакыт өтөт, убакыт өткөндө бул ишкер менен биз дагы бир жолугуп калабыз. Анан баягы сурайбыз, ишкер кандай кетип атат, келишимге бардыңарбы? Ал айтат, мен ал долбоорумду алып аларга берип койдум дейт. Анан бизге аябай таң калыштуу келди да. Эмнеге берип койдуңуз? Бир үлүш же болбосо дивиденд алуу мүмкүнчүлүгү болгон жок десек, мен ары ойлондум, бери ойлондум дейт. Мен ал киши менен иштешүү ыкмасын таппай койдум дейт. Бул жерде бул абдан кейиштүү нерсе да. Биздин баягы орто жана чакан ишканалар же жаңы баштап аткан ишкерлердин көбүнүн өзүнүн укуктук акылларыны, өзүнүн көп акылларын билбеген үчүн, кантип иштешүүнүн да ыкмаларын билбеген үчүн бул баягы бирдемелерден тартынып, кооптонуп, бул долбоорду алып кармата берген да. Болбосо быйыл биз ушу форумдан кийин ошондой келишимге барган, иштешем дегендерди быйыл юридикалык жактан дагы мындай же болбосо башка консалтинг жактан дагы бир колдоо көрсөткөнтабыз да. Бул иштегенге чейин, экөө биргеликте иш алып кеткенге чейин. Ошондо бул форум, быйылкы форумдун дагы өзгөчөлүгү ошол. Токтойсузбу? Бул жерде эми сиз жана көтөрүп кеттиңизби кепилдик маселеси боюнча. Бул жерде негизинен ишкер деген сөз мындай көп мындай маанилери бар да. Ошол маанилердин бири бул мындай активдүү адам жана ошол мен тобокелчиликке барам
мен ушуну жасайм деген баягы сапаттары менен айырмаланып турган баягы субъект катары да экономикада биз көрөбүз да. Анан ошол жакты карап көргөндө сөзсүз түрдө бул баягы кепилдиктин дагы бир чоң көрсөткүчтөрүнүн бири бул ошол ишенимди пайда кылуу. Башкача айтканда ошол инвестор болобу же болбосо негизи баягы жалпы айтып келгенде ошол өлкөгө болгон ишеним болобу. Бул жаатта сөзсүз түрдө мамлекет же болбосо ошол мамлекеттик органдардын баары чогуу иштеш керек да. Бул жерде көп маселелер бар, эми айтсак көп, бирок мен ушу негизинен ушул форум аркылуу кандай ишеним жарата алабыз, биз ошону айткым келет. Анткени деген бул жерде биринчи көрсөткүч бул ушул бизнес тарабынан өзүлөрү демилге кылып чыкканы, бул дагы бир чоң көрсөткүч да. Биз мындайды сөзсүз түрдө колдош керекпиз. Анан дагы бир мен маалымат айтып кетким келип турат. Бул жерде ушул биздеги болгон экономикадагы болгон баардык ишкердик субъекттердин санынан карап көрсөк, бир 13-15% гана азыркы күндө ушул биздин бизнес ассоциацияларга кирген да. Бул дагы бир көрсөткүч, биз бул тармакта иштешибиз керекпиз. Анткени деген көбүрөөк биздин ишкерлер ушундай биримдикке барып, ушундай бир ассоциацияларга кирип, анан чогуу иштесе, бул жерде биздин эффектибиз бир нече көбүрөөк болот да. Анан дагы бир жагы бар, бул жана айта кеттим, бул инвестор табуудан башка биздин ушул ишкерлердин арасындагы карым катнашты күчөтүү. Башкача айтканда мына биздин бир секторда ошол ишкерлер импорттоп бир продукцияны алып келип иштетип атат да. Бирок ошол эле маалда ошол продукцияны биз ичте да чыгарабыз, кээ бир учурдачы. Ошол нерсени ошол башка региондогу болгон ишкер билбейт да, мисалы калсак. Мына ушул былтыркы форумдун алкагында биз дагы көрдүк, мына ушул инвестициядан тышкары биздин соода жүгүртүү дагы күчөдү да. Мына биздин кээ бир ушул ишкерлер көрсөттү, мына айыл чарба жаатындагы продукциясын өзүлөрү көргөздү да. Башка туристтик инфраструктура же болбосо туристтик кызмат көрсөтүү жактарында ошол жагын карап көрсөк дагы биздин көрсө, мына Руслан мырза айта кетти, биз өзүбүз билбей жүргөн дагы маалыматтар да бар да. Бир башкача айтканда өзүбүздүн ички потенциалды карап көрсөк дагы биз ушул пайдасы бул ишкерлердин арасындагы болгон карым катнашты көрүп, жана жаңы продукция чыккан болсо, ошону биз ички рыноктун ичинде өзүбүз керектесек, бул дагы бизге чоң жетишкендик да. Эми ошондогу жетиш үчүн баягы ички базарды дагы, тышкы базарды дагы жакшы изилдеп, анан багыт бериш керек болуп атпайбы? Болбосо кече жакында бир жыйында катышып калсак белгилеп атышат, ошол биздин түштүк аймактагы райондо, Ноокат районунда алма өстүрүүчүлөр ушулга чейин Алматыга чейин, Астанага чейин ошолор жүктөп алып ташып сатып жүргөн ишкерлер ошол жакында өткөн фестивалдын алкагында башкалабыздагы Ош шаарындагы, Жалал Абаддагы чоң маркеттердин баягы менеджерлери менен сүйлөшкөндөн кийин ушул жака ташып, мына ичкеле базарга өзүбүздүн продукцияны жакын, ошол эле кирешени ала тургандай жакшынакай шартта иштей баштадык дейт да. Бул ушундай жагынан утуштуу болуп атат. Бирок ошону дагы жанагынтип ачык иш жүргүзүү, анан ишенимдүү иш жүргүзүүгө жеткириш керек болуп атат. Себеби өзүңүз айткандай, импорттук товарлардын агымы биз бореки Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ички базарды ээлеп алды таптакыр эле. Биз ошону кайрадан каршылык көрсөтүшүбүз керек дагы, жана Жooдар мырза белгилегендей, биригип алып туруп, тышкы базарга дагы чыкканга биз күч топтошубуз керек болуп атпайбы? Бул жерде айтып кетчү бир нерсе бар да. Мисалы азыр биздин бүгүнкү күндө алсак, ошол эле Баткенде болсун, Ноокатта болсун, башка жерлерде биздин дыйкандарыбыз өндүргөн продукцияларын чейки сырьё түрүндө башка өлкөлөргө сатып атат. Алар болсо аны бир акыркы продукцияга айландырып, негизги пайданы алар көрүп, ошол эле айткан чоң базарларга сатып атышат. Ошол эле учурда инвестициялык, финансылык сабатты жогорураак болгон ишкерлер бар. Бишкекте керегинде, Ошто болсун. Алардын баягы алар болсо башка инструмент болбогон үчүн көбүнчө жанагы кыймылсыз мүлккө, квартираларга, унааларга инвестиция жасап атышат, башка инструмент болбогон үчүн. Анын жанында мисалы үчүн ошол эле азыркы каржы булактары бул Орус Кыргыз фонду болобу, Европа өнүктүрүү фонду болобу, ошол сыяктуу фонддордо биригип турган акчалар бар. Биздин максатыбыз мына ушул 3 топко бир аянтча түзүп берүү да. Ошол эле ички баягы чейки продукцияны акыркы продукцияга биздин өлкө ичинде айлантып, анан жана сиз айткан базарларга, ошол супермаркеттерге түздөн түз сатуу мүмкүнчүлүгүн жеткирүү. Ушулар арасында байланыш
болбогон үчүн, ишеним болбогон үчүн, ишеним маселесине аябай жакшы токтолдуңуздар. Ишеним болуш үчүн эки тарапка тең жоопкерчилик жүктөлөт бул жердечи. Анан биз былтыркы форумда да биз көргөн нерселер, кээ бир кишилер баягы өзүнүн кыялындагы эле бир ишти алып келип алып, менин мынандай долбоорум бар дегендер да көп болду да. Биз бул жерде издеген ишкерлер чын эле баягы уктап жаткан чемпиондор деген сөз бар англисчеде. Булар ошол тармакта иштеп, ишкана куруп, ошол өзүнүн тармагында чемпион болуп, бирок кошумча каражаттан улам же кошумча базарга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн чектелгени үчүн өнөктөш издеп жаткан, өзүнүн ишин андан жакшы, аябай жакшы билген ошол ишкерлерден сөз кылып атабыз да. Ошолорду региондордон, биздин ЖИАнын ошол баардык областтарда болгон өкүлчүлүктөрүнөн, региондордон ошо ишкерлерди топтоп атабыз бул жерге. Бул топтоштуруунун, сүйлөштүрүүнүн, маалымат алмаштыруунун жакшы жагын жанагы мисалдардан белгилеп атпайбызбы? Анан ошонун андан аркы иштеп кетишин өзүңүз айткандай жанагынтип окутуш керек болуп атат, түшүндүрүш керек болуп атат, ишендириш керек болуп атат. Анан форумдун жыйынтыгында кандайдыр бир чечим дагы болсо деген үмүт бар да. Мисалы мамлекеттик орган менен сиздердин ассоциациясынын ортосунда кайсы маселелер көйгөй болуп атат? Эмне болуп атат, кантип атат, кандай кылабыз деген өңүттө сөз болобу? Бул жерде сөзсүз түрдө ошол былтыркы биз айтканда дагы бул жыйынтыктар чыккан. Сөзсүз түрдө быйыл да биз ошондой кылып, ал жерде сиз туура айтып кеттиңиз. Бул ошол эки тарап жолукканда жана биз көтөргөн маселелер бар. Ошол жерде көп көйгөйлөр бар да. Кайсыл жерден баягы бизге маалымат жетпей атат. Кайсыл жерден биздин потенциалыбыз же болбосо жанагы финансылык биздин билимдүүлүгүбүз жетпей атат. Кайсыл жерде биз ошол базарларга, сиз айткан жаңы базарларды изилдеп, же болбосо жаңы продукциялар, же болбосо жаңы технологиялар, жаңы идеяларды, ал нерселерди ишке ашырууда биздин ушул мыйзамдарды кайсыл жерден өзгөртүш керек болуп атат, же болбосо мамлекет тарабынан кандай колдоо көрсөтүш керек болуп атат. Ошол нерселердин баары сөзсүз түрдө бул жерде мындай жыйынтыктаган мындай меморандум катары, же болбосо декларация катары мындай кабыл алыныш керек да. Анан сөзсүз түрдө ушул биз мунун жыйынтыгын чыгарганда баягы статистиканы, ушул кандай канча ишкер келди, канча келишим түзүлдү эле кандай эмес максаты. Максаты бул ушул биздин азыркы күндөгү ушул базар экономикада деп атабыз, ошол жерде иштеп аткан биздин орто жана чакан, эң негизги биз ошол баягы басым кылып аткан орто жана чакан бизнес. Андан тышкары мына биз айтып атабыз, ушул 50.000ге чейин же болбосо 50.000 өйдө доллар тегерегинде айланган инвестицияларда, андан тышкары айтып атабыз, 500.000 доллардан жана андан өйдө болгон биздин инвестициялар же болбосо ошол инвестициялар менен иштеген чоң ишканаларга кандай кыйынчылыктар туудуруп алат. Андан тышкары жана дагы бир биздин ушул тармагыбыз бар, бул стартап проекттер деп коет да. Стартап деген бул баштапкы же болбосо жаңы идея түрүндө келип аткан биздин ушундай сунуштар болсо, ал нерселерди ишке кандай ашырабыз? Ал жерде биздин ушул мамлекеттин органдарынын баягы ролу кандай? Же болбосо биздин ушул жогорку кеңештин жардамы кандай? Же болбосо ушул биздин ишкерлердин жардамы кандай деп сөзсүз түрдө бир мындай иш-чара планы сыяктуу болгон, же болбосо мындай меморандум сыяктуу болгон документти биз сунушташып, биз ошону чогуу иштеп чыгарабыз деп мен ошондой ишенем да. 15 тандалып алынган презентация ишкерлердин назарына сунулат да. Данияр мырза айткан жана былтыр бул долбоорлор презентация болгон эмес, жаңы идеялар, эң жакшы 5 жаңы идея. Андан кийин 500.000 долларга чейинки 5 идея. Андан кийин 500.000 доллардан жогору 5 бизнес проект ошол ишкерлердин назарына бу Кыргызстан сыртынан келген конокторго мындай презентация кылынып сунулат да. Буга деген Кыргызстандын эң адискөй, эң жакшы эксперттери буга комментарий берет. Бул өзү эле 15 бизнес проекттин ошол жерде презентация болушу эле өзү чоң окуя. Бул Кыргызстандын экономикасы, бизнеси каяка баратат дегенден кабар берет да. Бул баардык мисалы ушул процесстердин баары ачык айкын өтөт. Андан сырткары ошол Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан бизнес коомчулуктун эң алдыңкы өкүлдөрү келип, ошол чөлкөмдөгү болуп аткан көйгөйлөрдү, бизнестин, инвестициянын тенденцияларын талкуулайт. Бул мындай буюрса, эми ошого ишенип атабыз. Бул бизнес менен, өкмөт менен, ушул экономика министри менен чогуу жасаган, өнөктөштөрүбүз менен чогуу жасаган бул окуя Кыргызстандын бул жылкы эң көрүнүктүү мындай бизнес окуясы болот дегенге үмүтүбүз чоң да.
Буга экономика министрлиги өзүңүз айтканда жанагындай элчиликтердин анан ишкер чөйрөнүн өзүнүн кызыгуусу болуп аткандыгы чоң кадам болуп атат. Бул экинчи жолкусу болуп атат. Бул улана турган иш экендигин көрсөтүп атабыз да. Буга менимче бул чектөөсү жок. Баардык каалоочулар келип, жок дегенде ошол форумдун ичине катышып, ошол жерге көз салып, бизде бизнес сектору кантип аткандыгы жөнүндө маалымат алса дагы утуштуу да, бул туурабы? Болот, сөзсүз баягы келип информация, маалымат алса болот. Бизнес эмне менен жашап атат, аны көрсө болот. Инвесторлор кайсыл тармакка кызыгып атат, аны көрсө болот. Сөзсүз түрдө бул Руслан мырза айткандай, биздин Кыргызстан ичиндеги ишкерлик тенденция кайсы тарапка баратканы көрүнөт да ушул бифтен. Бул жерге кошумчалап кетер элек, мына ушул форумдун негизинде бир көргөзмө аянтчасы да бар. Ошол жерге компаниялар да чакырылган, көргөзмөгө да катышып, өздөрүнүн продукцияларын ошол жерде катышуучуларга да көрсөтө алышат. Мындан тышкары мына кыйыр ушул бизнеске жардам берген консалтинг компаниялары, булар юридикалык компаниялар, ошол эле жана бизнес план түзүү боюнча консалтинг компаниялары, алардын жанында финансылык институттар, ошол эле фонддор, каржы фонддору, алар да катышат. Алар менен дагы байланыш түзүп, бир маалымат алганга кошумча мүмкүнчүлүк пайда болот. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз бизнес форуму туурасында сөз кылдык. 8 декабрда өтө тургандыгын эсиңиздерге салабыз башкалада. Жана бул өтө уникалдуу мүмкүнчүлүк деп айтсак болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Себеп дегенде жол билбеген сурай Меккеге барыптыр деген сөздү кыргыз бекер айткан эмес. Бул бизнес сектор үчүн да аябай маанилүү нерсе бүгүнкү күндө. Себеби өтө чакан акча менен кичинекей ишкердикти уюштуруп алып, бирок ошону өнүктүрө албай аткан биздин жарандарыбыз канча. Ал эми жогоруда айткандай, жакшынакай бизнести баштап коюп, бирок эми муну кантип өнүктүрөм дагы, мен каяка сатам, менин кардарым ким, каяка барышым мүмкүн деген сыяктуу чоң суроолор менен турган ишкерлер ушул жерден келип сүйлөшүп, кеп кеңеш алып, тенденцияны байкап, жанагындай маалыматтарды алып, анализдерди угуп, долбоорлорго күбө болуп, өзүңүздөрдүн сунуштарды келтирип, анан эң башкысы алака катыш түзүүнүн эң чоң жолу болуп турат. Биз сөз түрдө катышууга чакырып кетет элек. Бул менин бизнесим кичинекей же баландай түкүндөй дебей туруп. Себеби бул жаңы жол, жаңы көз караш, жаңы маалымат, анан жаңы ачылыштар деп белгилеп кетет элек. Саламаттыгыңыздар.